Мыйзам уже мезгил келип калды. Чын эле диндердин бир динди айткан жокмун, ар бир диндин иш аракеттери айрым учурда мындай бир туура келбей калып атат коомдочу. Жанагы кичинекей сектадан баштап чоң диндерге чейинчи. Ошого тартипке алып келүү бул негизи туура эле максат болуп атат. Биринчи окууда кабыл алган болот, бирок айрым жерде жетишпестиктер да. Мисалы үчүн жөнөкөй карасак 13-чү беренесинде сиздер проповедник деп насаатчы деп жаздыңар. Насаатчы деген ал проповедник эмес. Насаатчы деген мен зерикпей интернетте карадым. Насаатчы деген таптакыр башка да. Насаатчы бул билими күчтүү адам менен билими жогорулаткысы келген, жогорулаткысы келген адамдын ортосундагы иш аракет. Насаатчы бул өзүнүн алган билимин жана тажрыйбасын бөлүшкөн адам. Эч кандай динге тиешеси жок да. Бул жалпы кыргыздын сөзү илгертен бери ата бабаларыбыз насааттарын айтып жүрчү деп атат. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жерде жана проповедник деген сөздү кандай бир туура келген котормосун табышыңар керек да. Тил комиссия менен сүйлөшүпчү. Мен кыргыз тили боюнча экзамен тапшырганмын, укугум бар да, айтканга. Бирок жекеп мен түшүнүгүм боюнча насаатчы деген бир абдан неудачный, туура эмес которуу болуп атат да. Аны ойлонуш керек. Экинчиден, бул жерде мисалы үчүн саясий партия шайлоо жөнүндө туура чектөө коюп атат. Дин аралашпаш керек шайлоого. Ошого байланыштуу мындай суроо болот. Эгерде президенттик шайлоодо муфтий менен поп талапкердин жанында жүрсө, бул бузуу болобу? Баяндамачыга. Мыйзам бузуу болуп эсептелеби? Уруксатпы? Исхак Саматович, бул маселе ооба жаңы мыйзам долбоорунун нормасына ылайык мыйзам бузуу болот. Жок, бул жерде силер пайдаланууга, диний материалдарды пайдаланууга, колдонгонго тыюу салып атасыңар, туурабы? Да. Ал эми эртең президенттик шайлоо болсо, мен талапкер болсом, мен жаныма муфтий менен поп баштап туруп, жөн эле туруп берген, ал кандай болот? Кебетеси менен түшү менен эле агитация кылып коет ал. Же Раматылык Чубак Кажынын сүрөтүн чаптап койсом мен агитационный плакатка. Ал кантип эсептелет? Ошол себептен бизде могу мыйзам долбоорунда даже каралып кетип атат, муфтий, например, да, муфтий же болсо кээ бир дин алымы должностун тапшыргандан кийин деле 5 жылдын ичинде шайлоо иштерине аралаша албайт деп туруп киргизип атабыз да. Жок, мен мынчалык балбаш керек. Мен айтканым жоопкерчиликти бул шайлоо кодекс жөнүндө деле кошуш керек да. Бул бузуу деп эсептелсе, бузуу болот. Тыюу деген бул бир жөн, а жоопкерчилик жок. Эми мындай да, биринчи окууда биз кабыл алсак болот, бирок мен пикирим боюнча бул жерде бир топ сын пикирлер болот. Кандай бир айрым диндин муфтияттын өкүлү, орус христианствонун өкүлү турат, православный церковь. Булардын пикири кандай болуп атат бул мыйзам боюнча? Билсе болобу? Мисалы үчүн православная церковь как относится к этому законопроекту? Можете сказать, если вам можно это так сказать? Прошу разрешение сказать. Представьтесь, если не трудно будет, а? Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Саватий. Мы на епархиальном совете с духовенством изучили законопроект, видим его своевременность и важность, особенно в то время, когда все традиционные устои подвергаются турбулентности. Важно, чтобы в области регулирования религиозной деятельности был порядок. И этот законопроект направлен как раз на то, чтобы... То есть вы не возражаете, да? Мы поддерживаем этот законопроект. Хорошо. А муфтият представитель, өкүлчү муфтияттан ким бар? Ассаламу алейкум. Кыргызстан мусулмандар аалымдар кеңешинин мүчөсү Ибраев Марс. Бул талкуу абдан көп 2-3 айдан бери жүрүп жатат. Чогуу биргеликте муфтият, аалымдар дагы, коомчулуктун дагы пикирлерин алып атабыз. Биз тиешелүү сунуштарыбызды, пикирлерибизди диний жактан дагы суралган фатва деп коет, өкүмдөрүбүздү бердик тиешелүү.
Анан ошого байланыштуу азыр бул жердеги мыйзамдарда эми акыркы вариант деп келип жатат. Мен ойлойм сиздердин укуңуздар карап чыгып кайра айтканга, бирок биз кээ бирки ошол диний укуктук нормаларына гана тыкыр көзөмөлдөн алдык. Бул жерден кээ бирки ошол коюла турган маселедеги үймөй кыдыруу маселеси бар. Анын шарияттагы өкүмү кандай экендигин чындап эле, ошол эле никаптап жүздү жабуу маселесинин өкүмдөрү кандай, ушул жактарынан өзүбүздүн тиешелүү жоопторду бердик. Буюрса, мен ойлойм жакшы бир талкуудан өткөн болсо, бул жакшы эле бир мыйзам болот, тартип иретке салганга. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, урматтуу баяндамачы. Абдан жакшы мыйзам долбооруну сиздер ушу негизги диний конфессия менен макулдашкан экенсиздер, такташкансыздар. Бирок негизи мен мындай деп атам, мыйзам менен эмес, биз өкмөт ушул диний конфессияларга жардам берип, жана майдаланып кетпесин, аркында тармак кетпесин деген ушул багытта буларга кандай бир бириккен бир идеологияны иштетип чыгыш керек да. Ошол эле мисалы үчүн мусулмандыкты алсак, 100гө бөлүнүп кетет, туурабы, алымдар? Ар кандай кыймылдар бар. Бизге таптакыр жакын жологон кыймылдар бар. Бирок бир сөз айтсаң, сен түшүнбөйсүң, сен акмаксың, сен тигиндейсиң деп. Вот аргумент. Ошондон биз жардам беришибиз керек, албетте. Эгерде билим берүү окуу жайларга да жардам бериш керек. Аристтерди жөнөтүш керек. Фундаменталдык билим алыш керек алар. Айтылган, Куран жазылган болсо, араб тилди билиш керек. Мазмунусун жетиш үчүн. Ал эми православный церковь булардыкы деле более такой консервативный деп коебуз, болбосо да буларда деле ар кандай тармактар бар да. Андан тышкары көптөгөн, мен бир жерде окуган элем, Кыргызстанда 286 диний конфессия бар. Бул туурабы? Каттоо болгон эле. 286 конфессия. Саңатович, жок, андай жаңылыштык маалымат экен. Бизде 18 конфессия бар, катталган. 18 диний конфессия бар, но сиз айткан, возможно, бул жанагы диний уюмдардын саны болуп калышы мүмкүн да. Диний уюмдардын саны андан көбүрөөк. Ушул биз биринчи ревизия кылышыбыз керек. Ким бар бизде? Кайсы динди агитация үгүт иштери жүргүзүп атат? Кайсы тармакка тартып атат? Каяка алып барат? Ошол жагынан биз кичине өзүбүз бирдикке келгенибизде бир аз жеңилирээк болот. Негизи биринчи окууда колдош керек, анан ал эми экинчи окууга чейин кимде кандай сунуш болсо берсе